бул өтө мукачылык менен өлтүргөн. Уруп телесин повреждение этип коет. Аны ушундай эмелерди келтирип, денесине жаракаттарды келтирип, андан кийин атып, андан кийин өрттөйт деген бул өтө мукачылык. Бул такыр болгон эмес мындай. Болгондо дагы именно ошол бийликтин өкүлү, мындайча айтканда президенттин айтканын айтып, коррупция менен жоём деген адамды областтын прокурорун бул чоң кызмат. Ошону өрттөгөнгө чейин барган бул өтө чоң кылмышкерлик, чоң зөөкүрлүк. Кыргызда мындай болгон эмес. Мен эми ал балам менен андай деп ойлоп турмун дагы, сүйлөшпөп турмун дагы, себеби 20 жылдан ашык иштеп келген киши иштей берет деп ойлоп турмун да. Артынан аялы kaldı, 4 balası kaldı. 80'de çıkıp atkan. Atayın, ne oluyor dedi. O mevcut duvar tarafı ne oluyor dedi. Yorgunca şu ayın çoğuna yeni kayır oldu. Bunu ne? Burada hava yaşı çekmesen. Tamam emez, soramamız için. Sorun başarı isteyen, öttürmek isteyen. Azı bardığında demokratların aytken bilgenini kılat. Anda adamlar da öttürüp koy, örttep koyuyorlar, keyin bir ön sal verip ketever evi. Uşun ayağı tragediya olur sayının ayından. Ana sizlerden ötünüş, sizlerden suranış. İrealini berip жүрgülü. Ошол баткен прокурордун атасы боламын. Мына Чоңодайдан келдик баарыбыз. Бул күн эми 30 күн болду. Бүгүн 17 декабрь болсо 17 ноябрь күнү болгон иш бул. Ошол эртең менен менин балам баягы 6 күн болгон, ошондо эс алып үйдө болгон. Анан ошондо сүйлөшүү боюнча кандай сүйлөшкөн экендер, анан оңчулукка барып келебиз, ойноп келебиз деген сөз менен кетишкен. Ошол жерден менин билишимче барып анан о жерде канча жүрүшкөн, кандай болгон, келип 4 гүл деген кафе бар бекен. Ошол жерде тамактанышкан. Андан кийин анан тамактанып кайра кете турган болуп калганда менин баламды жанагы кылмышкердин машинасына салышкан. Анан ошол жерде дагы бир прокурор отура турган болуп, анан ал баягы кайра отурбай эле түшүп калган. Анан ошол прокурор түшүп калгандан кийин менин баламды алып ошол машина менен кеткен дагы тоого карап кеткен. Анан алар көргөнбү, көргөн эмеспи билбеймин, олар машинага батпай да калган. Өздөрүндө бир нибабы кандай машина болгон, 5-6 киши болгон. Анан кайра баткенден машина чакыртышып, ошол жерден өздөрү келишет. Келгенден кийин менин баламды алып барышып, анан ошол жерден жанагы кылмышкер атып, дагы эмне кылышып анан ушундай болот. Анан ошондо эми мен бир аябай таң калган жерим, баягы прокурорлордун бирөөү намаз окуган, арак ичпеген киши болгон. Калгандары ичкендир. Эми ошолорду жалгыз салып жиберип машинага, кылмышкерге. Өздөрү баары калып, кайра машина издештин эмне зарылчылыгы бар эле. Ошол жерден өздөрү да бир-эки киши болуп, айда деп баткенге үйүнө чейин алып барып койсо болбойт беле. Же болбосо жанагы сол киши, арак ичпеген башка намаз окуган киши, аны жалгыз кетирбек эле. Бул биздин бир башка жактын адамы, аерде баягы биз кичине жоопкерчиликтүү болобуз, барыбыз шерикпиз, ушундай үйүнө апарып коюш керек деген ой эч кимдин оюна келбеген. Келген күндө дагы булар эми атайын пландалган деп ойлоймун да мен. Болбосо кантип эле ушул шериктерин анын болгондо дагы эми ошо өздөрүнүн бир кичине чоңураактары баягы обул прокурор ошону салып жиберишип өздөрү калып калат. Мына ушул жерге мен аябай таң калам да. Бул адамгерчилик дагы эмес, бул бир башка мусулманчылык эмес, бул эч нерсеге жатпаган нерсе да. Анан кайра үйлөрүнө келишип калган. Мына ушул жерден атайын пландалган, же болбосо бир макулдашылган, ушун кете берсин, сен тоого кете бер, биз калабыз деген ойлор болгонбу, билбеймин. Кыскасы ушуну менен ушул бала жок болуп кетти. Ал эми түнү менен өлтүрүп атып, анан менин балдарым Чоңодайдан угуп, ошол жерден машина менен барганга чейин алар баягы тапкан эмес да, издешкен эмес, эмне кылганын билбеймин. Мына ошол жерден эми
urmatly Sooronbay Şaripoviç, urmatly Ötkürbek Jamşitoviç. Hem şulardı bir karap, şulardı maraldık bu, je bolmasa bir jogapkerçilikli işleri boluş gerek, jogapkerçilikke barış gerek de. Oşon üçin hem mına bir aydan beri hizmattan azınca çekletip tursa gerek, bir otoda çekletip, je bolmasa bu yerde bir jakşı jogapkerçilikli kamsızda bir jogapkerçilik boluş gerekdir şulardan. Anam barele bilbey kalıppız, biz ketip kalıptır, anam biz kalıppız degen söz kantip olsun. Bolmasa oşol men balamdı alıp kalışı öyle bar özün keteversen. Biz başka maşina menen keteberiz. Atayın bar bir maşina çakırat eken. Oşonu menenle ketişmeybi, imni üçün oşonu jalgız ketirip jiberişet. Muna uşuğa men öte kıynalıp, şu bugünkü gün 30 gün oldu. Oşon üçünden kelip turgan çağımız. Yemi şunun bir jogapkerçiliklerin karap, bayağı urmatly Sooronbay Şaripoviç, şunu bir özünüzdün kontrolga alıp, şunu bir karap berbeseniz, bu degen, imne degen bir adamgerçilik, imne degen bir muamele, imne degen bir musulmançılık, je başka bardyk nersege syybay turgan nerseler. Muna uşuğa men öz Kızalat mınan ayıldan, mına kişiler dağı şu çoğalaydan barıp geleyin, oşunda bir aytıp gelerdimini üzdü dep, hem kişilerdi tayakta mitinge çıkarıp je başkaga tigi buğa makul bolbodik. Koygul deme, mamleket bar, çerçi vatat, çerçiyet kuda kalasa. Devanan 5-6 biz menenle kelip kaldık. Ondan mitinge çıkarıp tigi buğa degenderge makul bolbodik. Menim bardık ele şu Kızalattığım usulda, usular bir otoda bir prokuratör sistemasına alınbay turgan boluş gerek. Je bolmasa bulardagı bir jogapkerçilikke tartılış gerek. Kantip ele şu jogapkerçilik bolbosun. Kantip ele şu özleri kalıp bar oşa bir kılmışkerge salıp ketişet. Men bu kılmışkerden ukkanyma karaganda iki jolu kılmış kozgolgon eken işinden. Anan anı dağı hep baskan beken, anan kayra kozgolup ne olup jatat dep uktumda. Uşuma karaganda. Uşul menin bar ele kılganym mamleket şu bir tekşerip berse, jakşı hakikat tekşeriw bolsa, janagı prokurorlar bir öz jazasyny alsa, kılmışkerler koyamy ömür boyu kesilse gerek dep oturam men. Anan hem ayağını dağı kim bilet, bu dağı bana hem düşünüksüz eken anın barlığı. Oşon üçün hem oturganımız üçün kelgen maksat. Anan koşumça dağı suro bolsa beredimin, bolganım emelim usul. Sputnik Kırgızstan saytынан sizler буга чейин мындай пикир билдирип чыктыңыздар эле да. Biz ошол камалган шектүүдөн көрбөй атабыз. Балким бул шектүү такыр прокуратурада да иштебейт экен, башка жактан эле демек бул жалгыз жасай албайт. Берги кесиптештери чогуу эмнегедир бул жерде бир бүдөмүк нерсе бар. Биз ошо кесиптештер менен көрүп атабыз. Азыр булар берки азыркы шектүүнү жон гана мойнуна алдырышты деген пикир билдирип чыктыңыздар эле. Азыр ошол пикириңиздерби же шектүүдөн гана көрүп атасыздарбы, же сиздер шектенген дагы башка бир адам же жагдай барбы? Hem андай adamlardı men bilbeyt ekenmin, birok azыр айтып atpaymın, mana ошол 5 prokuror niçin uşunday plandalgan nersedey anı ketirip jiberiп, özleri maşina tappay, kayra maşina çakırıp oturup atpayбы. Bolbosa baribız bir maşinaga oturup kaldık ele, al jalgız oturup kaldı ele degenge bolboyt. Maşinasız yok bolup atat. Oşoga je birөө түшпөйт, je bolbosa anı alıp kalbaytlar. Muna oşonu şu kılmışkerдің üstünden iş kozgolgan oşolorga men айтып атам го аны эле. Demek şunda mындай ой жаралды, sizdin pikiriңиz дугу менен. Demek буйртма аркылуу барышы мүмкүнбү кесиптештери ошол жолу? Анткени сиздер айтып атасыздар, өзүн жалгыз калтырып, ошол шектүүгө салып берип коюп атат деп. Ооба. Эми аны мен жакшы билбейт экенмин. Ошо шектүү неме прокурорлордон мен мындай эме кылып эле жатам. Алар Soğalayga çeyim barıştı. Oşo prokurorlar kiyin 3-4 günden kiyin köngül aytadı dep. Anam men bilbeydik, men uyga kirip oturganda barыбыз Kur'an okup anan
Birolar bayağı men kelinim oşol ölgen balam ayal. Mına baymosunu oşol dep kaldı. Ben o yerden turup men kayra ayalım balam barımız bolup oşol kişini bayağı yesen aman ketiriversin hareketinde olup kaldık. Sebebi eşikte baldar kızlar barele bunu bunday kıladı, teginday kıladı dep yürüşet. Oşonday kılıp hep men maşinasına özüm barıp maşinasına salıp tınç aman ket yol ketkile. Bunday bir deke olup ketip dağı bir öldüm biz yerin baş maşın ayrılıp bize olmasa dağı bir deke olup biz balağa kalıp ketmeydi. Men esen aman oşonu ketirişke makul bolup oşonu hep ketirip anan geldim uyga. Maşınlarını te uzaka koygon eken. Mına uşuz menin bolgonum. Qo'shimcha o'ylaringizni aytsangiz. Oylarımday da sizler tuura berdiңер суроону. Карындашым. Бул негизи ошондой ой кыргыз элинде эле болуп атат. Кантип эле жалгыз адам ошончолук бир мыкаачылыкка барсын. Бул жерде уюшулган кылмыш көпчүлүк ошол кесиптештери кошо болгон деген жагдай баардык элдин оюнда. Жөнөкөй эле ой менен караганда карап көргүлөчү мынакей. Ошол кылмышка шектүү адам 60 килограмм экен. Тигил биздин тууганыбыз маркум Анарбай Мамажакупов бол бою 1.85-90 килограммдык адам. Мында келгенде ал наоборот аны тынчытып кое турган акыбалы бар да. Ошондуктан жалгыз адамдын колунан келбейт. Эң туура суроо бердиң. Биз ошол эле ойдобуз. Ошол мезгилде мына Баткенге барганда дагы мына агабыз ушул эле версияны айтып келген, биз дагы ошондой версиядабыз. Бул жерде мында бир айтып кое турган нерсе, буга чейин биз жана аксакалдын мына күйүтүн уктуңуздар. Буга чейин элдин атынан президентибиз Сооронбай Шариповичке дагы кат жолдогонбуз, кайрылуу бергенбиз. Маалымат каражаттар эмес, жанагы соц тармагы аркылуу бердик, анан атайын почта менен да жөнөттүк. Бир 2000ден ашык адам кол коюп, эми учурдан пайдаланып, мына Акипресс деген ушул жакшынакай бир формат экен. Учурдан пайдаланып дагы эле ушул аксакалдын сөзүн улап туруп Сооронбай Шариповичке айтып коет элек. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мынакей сиз президенттик кызматка келгенден бери коррупцияны ушундай ооздуктаймын, пара алган, ушул чиновниктерди белчесине пара алган, батка кабаткан чиновниктердин бардыгын ушул бетин ачабыз деген ушундай элдин баягы үмүтүн ишке ашыруу менен жакшы сөздөрүн айтып келди эле. Ошол сөздөрдүн аркасында ушу коррупцияны жоёбуз деп, ушу биздин инибиз дагы ушу так менен кийин дагы айтар, ушунда ак иштеген жигит ошол жерге барып коррупциянын бетин ачам деп, бир топ иштерди жандандырам деген мезгилде ушундай бир акыбал болуп атат. Ал боюнча массалык маалымат каражаттарынын бардыгынан келип турасыздар. Жергиликтүү бийлик дагы, жергиликтүү бийлик эмес, жергиликтүү элдер дагы, ошол жердеги активисттер дагы ушундай айтып келген. Мамажаковго ушундай бөркүндө ишенишип, сиз таза адам экенсиз, мындай иштер болгон деп туруп, ушуларды ачыкка чыгарып бер дегенде, ачыкка чыгарып берем деп өзүнүн ошол элге өзүнүн телефон номерин берип, силер мага ишенгилегин, биз баарын ачыкка чыгарабыз деген фактыларды айтылып келген баарыңар билесиздер. Андан сырткары дагы ошол жарандык активисттин айтуусунда Мамажакупов өзүмдүн кесиптештерим менен пака күрөшүп атам, ошондон баштайм деген сөздөрүн силер жакшы билесиңер. Ушунун негизинде дагы, ушул жагдайдын негизинде дагы эч убакта жана кылмышка шектүү адам жалгыз эмес, ал кошо сөзсүз, аны менен кошо дагы көпчүлүктө ошо эмелер болгон. Анан бул жерде биздин негизги урматтуу президент биздин чоңолай элинин, туугандарынын, жакындарынын койгон талабы эле бул ачык болсо, мындай таза иликтенсе, конечно, тергөө бул жабык болот, тергөө бүткөнгө чейин бул иш жакка чыгарылбайт, бирок тергөөдө биздин кичине күмөндөр болуп атат. Ал күмөнүбүз мына жакында көрдүңүздөр, мына бул телевидениеден атайын МВДнын өкүлдөрү чыгып алып туруп, өтө бир эл ишенбеген, даже жаш бала ишенбеген бир жомокторду айтып атат. Ушул эле бир шектүү жөнөкөй эле мас болуп алып, кокустуктан эле атып берген. Мамажаковду атып берген дагы тамеки чегип атып, тамекинин чогу өзүнүн курткасына түшүп кетип, анан кийин ошо куртканы тияга жаап койсо, тигин күйүп калган. Туруп күйүп калган. Бул эми 80% күйгөн, 70-80% күйгөн деп экспертизада айтылып атат, ошону көргөндөр дагы бар. Эми буга ким ишенет? Эч ким ишенбейт да.
муну карап көрсөк, бул тергөөдө акырын барып эле бул кийин мен өлтүргөн эмесмин дегенге чыкканга чейин кетип атат. Бул жерде күмөн бар да бул жерде. Бул жерде чоң күмөн эмне ушул жерде болуп атат. Эмне үчүн ол аялдар кайдан билет? Эмне үчүн даярдалып жаткан тамакты жебей кетип калаттар. Мына ушул жерде, толго бул жерде ушул бир эле ол эмеден халык дейби ошол отурган, СИЗОдо отурган. Ошолор менен кошо берги алтоо кандай эме болсо ошондой тартылыш керек. Ол кызмат атасынын көрү. Кызмат бир күн бар, бир күн жок. Прокурор болбосо башка иштейт. Бул эме эмес, бул эмне ушуларды ошол күнү отурулуш керек эле. Бир, экинчиден жөнөкөй өзүңүздөр неме кылыңыздар. Айылда бир кырсык болду. Bir traktöristlerbi, bir başka çalanlar oturup biri ölüp kaldı. O şunda 20 adam olsa 20'sini tem oturup uzatırlar. Bardığın biriyle ölüm kırsak. Yemin için bunlar şunday emin olmadı. Bu degen söz biz İsa'nın Cenab-ı Surov verildi. Çoğulcaktan buyruk bolğandı. Yok, anda emez. Bu Cenab-ı emelerinin bir başlığı bu. Bu zakondu özleri, zakondu silah aldık olur esefteler. Benim özümden fikrimde Cenab-ı yeminli Batken rayonunun emesi soğuk olganda namaz okugan. Emesin şunun yok degende oyuna kelmeydi. Öte eme bol vatanızda. Emre karap görünüzler. 45-43 yaştaki bala oldu. Munda jurnalistler, sizler dagы ошол элге таратсаңыздар, биз дагы Сооронбай Шариповичке кайрылып кетер элек. Бул жерде ушул жагдайды иликтөө үчүн суранат элек, межведомственный тергөө группасын түзсө, тагыраак айтканда ГКМБдан, Генералдык прокуратурадан, МВДдан топ түзүп, ошо менен тергөө жүргүзсө бир тагыраак жакшыраак болот эле, бир жактуу болбой. Анткени бул жерде жагдай өтө көп болуп атат. Биринчиден ошо мергенчиликке чыккандын өзү эле 5 прокурор ошо өздөрүнүн жетекчиси менен кошо чыкканы өзү прокуратуранын кызматкерлеринин өзү эле мыйзамсыз болуп атат. Бул бир нерсеге түртүп атат. Андан кийин ал баргандан кийин дагы ошону уюштуруу дагы экинчи жагдай. Уюштуруп атат, машинаны чакырып атат, тигил арак алып кел дегенде болуп атат, Ай Холдинг деген компаниядан эт мети болсо керек, тамак ашы болсо керек, барыңар эле пикникти билесиңер кандай уюштурулат. Өтө кыйынчылык менен ушуларды ошону өздөрү уюштуруп атат. Жана аксакал айтканда өздөрү ошол окуя болгондон кийин өздөрү бөлүнүп кетип кылмышкер менен жалгыз калтырган эпизоддорду айтып коюп атат. Мындайынча айтканда элдин баамында ошо кылмышка гана жүктөп, группа эмес, жалгыз гана ошого жүктөп туруп, ошону кийин куткарабыз деген ойлор болуп атат. Андай болбош керек. Биздин Кыргызстандын алдында мына урматтуу Сооронбай Шарипович бардыгы ушу ачыкка чыгыш керек. Ошондуктан биз негизги талапты коет элек. Кылмышка шектүү бул өтө мукачылык менен өлтүргөн, уруп, телесин повреждение деп коет. Аны ушундай эмелерди келтирип, денесине жаракаттарды келтирип, андан кийин атып, андан кийин өрттөйт деген бул өтө мукачылык. Бул такыр болгон эмес мындай. Болгондо дагы именно ошол бийликтин өкүлү, мындайынча айтканда президенттин айтканын айтып, коррупция менен жоём деген адамды областтын прокурорун бул чоң кызмат. Ошону өрттөгөнгө чейин барган бул өтө чоң кылмышкерлик, чоң зөөкүрлүк. Кыргызда мындай болгон эмес. Мунун жазасы бир гана жаза. Өмүр бою эркинен ажыратыш керек. Эч кандай жанагындай эмеге жол бербеш керек мындай жөнөкөй жагдайларга. Экинчиден, эмне үчүн бул мезгилге чейин деле биз көп тергөөнү көрдүк. Бул окшогон иштерден мындай болбосо дагы окшош иштер болгондо дагы ошо жерде бардык жарандар, ал кызматта болобу, прокурор болобу, же жөнөкөй адамдар болобу, ошо кылмышка шектүүнүн бардыгы камалыш керек эле, убактылуу жайга киргизилиш керек эле. Ал жерде бир гана адамды мас кылып алып, кармап алып киргизип коюп, калган ошо менен бир күн кечке болгон, чогуу барган, бар жокту уюштурган ошол кесиптештери, ошо Баткен областынын прокурорлору, 2 орун басары, 2 начальник отдели жана Баткен областынын прокурору бардыгы эмне үчүн убактылуу жайга киргизилип турбайт? Аларга закон баш ийбейби? Аларга закон элге башка законбу? Алар киргизип, алардагы кадимгиде суракка алыш керек эле.
бул дагы ушу мүчүлүштөр болду мындайча айтканда. Биз дагы ойлойт элек. Ошол прокуратурада иштеген балдарды жөнөкөй эле мындай убактылуу кызматтан четтетип коюп, аны такыр системадан айдаш керек. Андай кара ниет адамдардын бардыгын системадан айдап туруп, аларга мыйзамдуу жазасын берип туруп, алардын немесин бериш керек, жазасын берип туруп элге бир жарыя кылыш керек.